Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздер менен 13 аттуу кино тасмасын баяндайбыз. Кинонун башында бири-бирине карама-каршы турган эки эркекти көрөбүз. Алардын баштарына пистолет такалган. Огайо штаты биздин баш каарманыбыз Винс өзүнүн апасын күндөгүдөй эле ишке жөнөтүп жаткан. Бирок анын эжеси үйдүн документин алып келип берет. Винс өзүнүн оорулуу агасына келип, "Сен дарыланышың үчүн биз үйдү сатабыз" деп айтат. Агасы капа болот, анткени ал үйдү өз мээнетине сатып алган эле. "Мен электрик болуп иштейм" деп агасын сооротуп кетет. Баш каарманыбыз Винс өзүнүн ишин кылып жатканда үйдүн эгесине бир кат келет. Ал катты үйүнө алып кирип эле аялына "Биз эми байып кетебиз" деп айтат. Винс өзүнүн үйүнө кетип калат. Андан кийин кара шляпачан Джаспер деген жигит келип, өзүнүн агасын 1 жылдан бери ооруп жатканын билип, аны алып кетет. Экөө унаага отуруп бир жака жөнөшөт. Винс өзүнүн үй бүлөсүнө келип, карындашын туулаңын өткөзүп жатышкан. Карындаш ага "Мен ак козу алгым келет" деп айтат. Андан кийин биз түрмөгө алмашып эле Джефферсон деген аттуу бир жигитти көрөбүз. Ага кийимдерди берип, кийин деп алып чыгып кетишет. Аны зордуктап эле бир ящиктин ичине салып ташташат. Биздин каарманыбыз Винс өзүнүн ишин күндөгүдөй эле аткарып жаткан. Ага бир киши келип, "Сен оюңа даяр болушуң керек" деп айтканын угат. Жана ал өзүнүн наркотиктерин колдонуп ошол жерде кайтыш болот. Бул нерсени билген аялы полицияларга звонок кылып коет. Жана каарманыбыз "Бул жерде менин күнөөм жок" деп акталып чыгат. Каарманыбыз Винс баягы катты өзүнө алып калат жана ал почтага барып, ал жерден машинанын ключу менен бир катты окуйт. Ал жерде Нью-Йоркко барышың керек деп жазылып турат экен. Өлгөн адамдын аялынан сураштырганда үйдө электриктен башка эч ким жок болгон деп айтат. Андан кийин Джефферсон өзүнүн агасына келип, "Эмнеге сиз дарыларыңызды колдонбой атасыз" деп айтат. Ал агасы "Мен дарыларды ичпесем өзүмдү жакшы сезем" деп айтат. Каарманыбыз үйгө келип, папасы менен коштошуп эле темир жолго жөнөйт. Темир жол станциясынан полиция болсо аркасынан келе жатканын көрөбүз. Ал бир отелге жайгашып, бандиттер болсо Джефферсонду бир ящиктин ичинен чыгарышып, эмне болуп жатканын билбеген Джефферсонду алып кетишет. Каарманыбызга звонок келип, ортолук вокзалдагы 256 ящикти ачсаң, ошол жерде сага поездга кат бар деп айтат. Ошол билеттин ичинде "Сен ошол жерге барардан алдын бир станция алдында түшөсүң" деп айтат. Айтканын кылып каттын ичин ачса, 13 деген номер цифраны алат. Вокзалдан болсо анын аркасынан ковалап келе жаткан полицейскийлерди көрөбүз. Винске айткандай эле ал бир бекет алдынан түшүп калат. Полициядан бул нерсени билбегендиктен анын аркасынан зорго эле жетет. Андан кийин каарманыбыз бир таксиге отуруп, кагазда жазылган дарекке алып барып коюшун суранат. Дарекке жетип келгенден кийин ал таксинин номерин да жаттап калат. Бир машина келип эле ага 13 номерин көрсөтөт. Ошентип ал жерде эч ким жок жерге машинасы менен алып барып таштап кетет. Каарманыбызга ошол жерден чечиниңиз деп, анын тыңшагыч аппараттары жок экенин сурашат. Андан кийин ошол жерге полиция адамдары келип, таксини кайсы жерге таштап кеткенинен сурап башташат. "Такси мен ушул жерге эле таштап кеткем" деп айтат. Каарманыбызды бир бардык оюнчулардын астына алып келет жана аны бир бөлмөгө жайгаштырышат. Ал жердеги үстүнө акча кое турган адамдар ага "Бул сен эмессиң го, башка адам келиши керек эле" деп айтат. Жана бул оюнду токтотса, башчылардын өзүнө эле зыян келет. Ошондуктан ал оюнду улантканга чечим кабылдайт. Бир шляпачан башчысы келип, аларга "Бул ушул адамбы" десе, эмне айтарын билбей ооба деп коюшат. Андан кийин адамдардын үстүнө акча тигип жаткан бай адамдарды көрөбүз. Көрсө адамдар кедей адамдардын үстүнө акча тигип жана ошол менен байып кетишет экен. Каарманыбыз Винстин үстүнө да өтө көп акча тигип жатканын айтат жана "Сен бул оюнду жеңип чыгышың керек" деп айтат. "Мен ушул ишке ата-энем дарылатыш үчүн келдим жана бул иштен кайтпайм" деп айтат.
Ошентип оюн дагы башталды. Адамдардын үстүнө акча тиккенден кийин ошол жерде Джефферсондун агасы да турганын көрөбүз. Ал жердеги адамдарды тоголок болуп тургула деп айтат жана бири-биринин пистолеттерин үстүгө көтөрүп, окторду айландырганды суранат. Ар бирине бирден ок берип, баштарына такайт. Айландырышып, ошол жердеги Винстин коркуп жатканын билип калышат. Жана ал жерде окторду салып алып айландырышып, бири-биринин башына такайт. Жана ал эрежени айтып кетет. Мен аткыла дегенде свет өчүп, жана силер ошол жерде пуляны бассаңар керек деп айтат. Бардыгы коркуп турушуп, жарым эле адам өлүп кетет жана акча тиккен адамдар өздөрүнүн зыянына эле кетет. Бирок Винс ал жерде ок атпай койгонун көрөт. Аны билип калган адамдар башчылары алып келип алып, эмнеге сен ок атпадың десе, мен буну кыла албайм. Мен мындай экенин билген эмесмин, жана мен адам өлтүрө албайм деп айтат. Оюнчусу өлүп калган адам Винстин кураторлоруна келип, мен силердин адамдардын үстүнө акча тиксем болобу деп суранат. Жана алар макул болот. Аларга өздөрүнүн акчасын берип Винске түшүндүрүшөт. Сен бул оюнду ойношуң керек жана биринчи орунду алышың керек. Анткени сен буну жеңишиң керек деп айтат. Джефферсонду бирөөлөр токтотуп, мен сен адамга акча тиксем болобу деп 6 фишкасын көрсөтөт. Адамдарды оюнга чыккыла деп бардыгын тизип айландырып жаткан. Ошол жерде бардыгына bundan кийин 2 ок берип, ал жерде айландырып бири-бирине карап тургула дейт. Бирок ал жерден дагы эле жарым эле адам өлүп кетет. Андан кийин бардыгы бул оюнда Винсти атканын билишип, бирок ок бош болгонун көрүшөт. Бир адамды көрүшүп, ага ок тийип, бирок өлбөй калганын көрүшөт. Аны өздөрү пистолет менен атып өлтүрүп коюшат, анткени ал адамга ок тийген. Джефферсонго келишип, сен азаматсың, сен жеңишиң керек деп айтат. Андан кийин Винс коркконунан төшөккө кармап жатып алат. Ошентип ал жерде оюн улана баштайт. Адамдарга көптөгөн акчалар тигилип, ал жерден жеңип кеткен адам миллиардер болуп кетиши да мүмкүн. Винсти ошентип сооротушат. Мен бул оюнду сөзсүз жеңем. Мен анткени абдан пешенем бар адаммын деп айтат. Джефферсон агасына келип, ал жерде сен дагы жеңишиң керек деп айтканда, бирөө келип калат. Жана ага оюн башталат азыр деп айтат. Оюн башталардан алдын бардыгына 2 октон берип чыгат. Жана бунусунда дагы өтө көп адам жоготуу болот. Ошентип финал дагы башталат. Ал жерде Винс менен жана Джефферсондун агасы гана калган болот. Ошентип финал дагы башталды. Джефферсондун агасы менен Винс ал жерде бири-биринин башына такап турган октор чыкпай калат. Андан кийин аларга бирден ок кошуп беришет. Ал жерде Винс атып өлтүрүп коет жана Джефферсон бул нерсеге өтө капаланып, агасы өлүп калганына өтө кайгырат. Жана Винс ал жерден көптөгөн сумманы алып чыгып кетип, ал жерден качып бир таксиге отуруп банкка келип, мурда такси экенин көрүп калат. Жана ал таксист полицияларга звонок кылып коюп, Винсти кармап алышат. Винсти кармагандан кийин Винс мен ал жерде болгон эмесмин деп жалган айтып коет. Ошентип ал мусорго салып койгон акчаны көрүп, ал жерде жок экенин көрөт. Ал жерде мусорларды апарып бир жерге коюп койгонун көргөндөн кийин ал жерди тытып баштайт. Ал өзүнүн акчасын тапкандан кийин кубанып кетип, ал өзүнүн апасына звонок кылып, мен силерге көптөгөн суммадагы акча салып койдум, агамды айыктырсаңыздар болот деп айтып коет. Жана ал өзүнүн кичинекей карындашы ак улак жакшы көргөнүн билип, ал жердеги ак улакты да сатып алат. Ошол жерден кетип бара жатканда Джефферсон аны көрүп калып, поездга отурганда анын аркасынан Джефферсон келип,
аңдып турганын көрүп ал жерден пистолет менен атып акчаны алып качып кетет. Ошентип биздин баш каарманыбыз ошол жерде каза болот. Эгерде биздин кинобуз сизге жаккан болсо, лайк кнопкасын басып, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Бул биздин биринчи кинобуз, жана көптөгөн кинолорду чыгара баштайбыз.